Урматтуу катышуучулар, урматтуу коноктор, форумдун расмий бөлүгүнүн модератору, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы өкүлү Алимбаев Абдикарим Карбековичке сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Акылбек Үсөнбекович, урматтуу коноктор, бүгүнкү инвестициялык форумдун катышуучуларына Баткен элинин атынан, өзүмдүн атынан чоң ыраазычылык менен айтып жатып, Баткен жерине баарыңыздар куш келипсиздер. Баткенде ар тараптуу өнүктүрүү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун президенттик мөөнөтүндө эң негизги иш-чаралардын бири болуп саналат. Өлкө башчысы иш сапары менен келген сайын өнүкзарлуу өрөөнү өнүктүрүү боюнча стратегиялык пландарын байма-бай айтып эле койбостон ар тараптуу ишке ашыруу керек. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин аппаратынын жетекчиси Акылбек Үсөнбекович Жапаров жооптуу кызматын Баткен областынын бүгүнкү маанилүү иш-чарадан баштады. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, сизге жалпы Баткен элинин атынан жана жеке өзүмдүн атынан жооптуу мамлекеттик кызматыңызга чоң ийгиликтер каалайбыз. Бүгүнкү Баткендин өнүгүүсү, өлкөнүн өнүгүүсү инвестициялык форумунун министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин аппаратынын жетекчисинин жетекчилиги астында бир канча министрлердин, Жогорку кеңештин депутаттарынын, дипломатиялык корпустун, Өзбекстан Республикасы Фергана областынын акимиятынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ири ишкерлердин, эл аралык фонддордун, уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Бул форумда Баткен эли аймактын өнүгүүсүнө үчүн чоң кадамдарды жана чоң мүмкүнчүлүктөрдү күтүүдө. Биз ишенебиз, форумдун жыйынтыгында биздин ишкерлерибиз, өнөктөштөрүбүз табып, алар менен келишимдерди түзүп, жаңы ачылыштарды, жаңы ишканаларды ачып, жаңы жумуш орундары түзүлөрүнө үмүтүбүз чоң. Бул Баткендин кийинки өнүгүүсүнө зор салым кошот. Бүгүнкү форум алдыга өнүгүүнүн башаты болгон тарыхый форум деп саналат. Анткени област түзүлгөндөн бери инвестициялык багытында мындай иш-чара эң алгачкы болуп бүгүн өтүп жатат. Ошондуктан форумдун ишине ийгилик каалоо жана максатына жетет деп мен чоң ишенемин. Урматтуу бүгүнкү форумдун катышуучулары, келерки сөздү мен Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбеков Үсөнбеков Жапаровго берем. Должностары жаңы губернатор ишин алып барып атат. Урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү форумдун катышуучулары, урматтуу инвесторлор жана коноктор, урматтуу мекендештер, бүгүнкү иш-чаранын мааниси абдан терең жана бул форумдун таасири Кыргызстандын баардык аймактарына сөзсүз териң белгилеп кеткен келип атат. Бүгүнкү форумга бир катар абройлуу инвесторлор, донорлор, бизнесмендер келип катышып жаткандыгы бул форумдун стратегиялык мааниге ээ болуп тургандыгын көрсөтөт. Ошондуктан баарыңыздарды ушундай маанилүү иш-чарада жана Айкөл Баткен жергесинде жолугушуп, баарыңыздар менен жатканыма өтө кубанычтамын. Биз форумду жөнөкөйлүгү боюнча калтырып калбайбыз. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен ушул форумдун жыйынтыктарынын баарын жаңы жылга чейин өкмөттүн отурумун ушу Баткенде өткөзөбүз. Ошо форумда кабыл алынган чечимдин баары кандай аткарылып атат? Келип кол коюлган бизнесмендердин инвест проекттери жылдыбы? Аларга бизден кандай жардам керек? Электр энергия, суу, канализация баарын биз чечип беребиз деген милдеттемени Кыргыз өкмөтү өзүнүн мойнуна алып атат. За нулевой милли деп коет.
Биз ошого чейин өзүбүз жеткизип беребиз. Сиздер ушу Баткен областындагы болгон проекттериңиздердин баарына кыргыз өкмөтү приоритетин берет. Урматтуу мекендештер, сөзүмдүн алдында мекенге инвестиция салуунун маанисине токтолуп кетким келип атат. Өзүңөр билгендей, аламдашуу процессинде жүрүп жаткан кризистер менен чакырыктардын жана азыркы дүйнө экономикасынын улуттук экономикабызга болгон таасири өзгөчө болууда. Мамлекеттин жакынкы аралыктагы өнүгүү багыттарына токтоло кетсек, бул мен негизги стратегиялык кадамдарды көчөгөнө өзүмдүн программамда айтып чыктым. Бул президенттин 5 жылдык стратегиялык программасы менен дал келет. Биз ошо стратегияны аткарган үчүн өкмөттүн курамын курдук. Бирок негизгилерин сиздерге дагы бир жолу айтып коюуну туура көрүп атам. Биринчиси бул капиталга болгон жеткиликтүүлүк. Мына сиздердин араңыздарда РСК, Айылбанк, Керемет банк жана гарантийный фонд. Ушу 4 инструментарий толугу менен иштей баштайт. Жаңы жылга чейин баарында тең $100 миллион чейин устаттык капитал болот. Мына арабызда Анвар байке отурат, билет. Бул дээрлик банктарда биздин өкмөттүн банктарына чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Биз ушу банктардын ичинде болгон токсичный кредиты деп коебуз. Алардын баарындагы бир сыйдай реттеп чыгып, ассоциация банктар менен сүйлөшүп, улуттук банк менен сүйлөшүп, ушу 3-4 биздин инструментибиздин баарын бизнесмендерге жардам берүүгө толук түрткүлөйбүз. Мындан тышкары Кыргыз-Орус фондусу, мына көчөгүндө 16,5 миллион евро келди, Кыргыз-Венгер фондусу иштей баштады. Буюрса Кыргыз-Узбек фонду иштей баштайт, $200 миллион. Анан Кыргыз-Түркмен фонду иштей баштайт. Бул биздин тышкы саясатыбыздын оңолушунун эң чоң белгилеринин бири. Билесиздер, 16-жылы кошуна мамлекеттер менен таптакыр токтоп калган. Анан ошо муз эрий баштады. Мына Кыргыз-Узбек фондусу ачылып, Кызылкияда эң чоң логистикалык центр курулуп, Эркиштан Дорот курган жолунда курганга биз даярбыз деп Узбек өлкөсүнүн президенти анын жардамчылары айтып атышат. Ошондуктан капиталга болгон жеткиликтүүлүктү биз ушул Баткен областынан баштайбыз. Бизнесмендердин баары келип, ошол жака курам десе, биз акчасын таап беребиз. Эгерде жергиликтүү бизнесмендер дагы курам десе, аларга дагы таап беребиз. Бирок проектлериңердин баары сапаты жакшы болуш керек. Евростандарт 5ке жооп бериш керек. Жеке эле Баткен областында же болбосо Бишкекте сатылбай, биз Кытай мамлекетине сата турган технологияларды биз Баткен областына алып келишибиз керек.